Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, улуттук тарбия сабагы 8-класс даярдаган мугалим Аматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кыргыздын улуттук суусундуктары, сүттөн жасалган суусундуктар жана кымыз. Биз өткөн сабагыбызда силер менен улуттук суусундуктарды экиге бөлүп караганбыз: сүттөн жасалган суусундуктар жана дан азыктарынан жасалган суусундуктар. Жана ошондой эле дан азыктарынан жасалган суусундуктарды даярдалышын жана алардын касиеттери жөнүндө маалымат алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда сүттөн жасалган суусундуктар, кымыз жана алардын жасалышы, даярдалышы, алардын тарыхы жөнүндө кыскача токтолобуз. Сүттөн жасалган улуттук суусундуктар: айран, сүт, сүзмө, чалап, жуурат, кымыз — булар уйдун, эчкинин, койдун сүтүнөн жасалат. Сүттөн даярдалган суусундуктар жеңил келип, организмге пайдалуу. Аларды даярдоо оңой. Ошондой эле сүттөн жасалган суусундуктар Кыргыздын улуттук ашканасында өзгөчө мааниге ээ. Ал эми деги эле сүттөн жасалган суусундуктардын ичинен кымыз өзгөчө мааниге ээ, өзгөчө орунду ээлейт. Кымыз бээнин сүтүнөн даярдалган суусундук. Бээнин сүтү кымыздын негизи. Ошол салган сүттү кымызга айланткан азык көрөңгө же ачыткы деп аталат. Кыргыздар кымыз жасоо тажрыйбасында көрөңгөнүн эки түрүн колдонуп келишет. Күзгү кымыздан үрпүн чогултуп, көрөңгө даярдашып, аны ышталган чанаштын түбүнө сакташат. Жаз келип, бээ санга киргенде ошол үрптү кайнатылган жылуу сууга эзип, үстүнө саамал куюп, 2-3 күн бышып, ачытып, кымызды көрөңгөлөп алышат. Көрөңгөнүн экинчи түрүн тоңдурма кымыз же тоңдурма көрөңгө деп коюшат. Аны кышкы же кеч күздөгү кымыздан алып, муздак жерге сактап же тоңдуруу жолу менен даярдашат. Кымызга сүт менен көрөңгөдөн башка кымыран же жылуу суу кошулат. Сабадагы көрөңгөнүн үстүнө табы кайткан сүт куюлган соң 1 сааттан ашуун бышып, жылуу ороп коюу керек. Бул саамал делет. Кымыз жетилип куяр кезде дагы бышуу зарыл. Кымыз канчалык көп бышылса, ошончолук жагымдуу, сиңимдүү жана даамдуу болот. Кымыз 8-10 саатта жетилет. Эгер көрөңгөсү көп болсо, анда 2-3 саатта эле табына келип калат. Кымыздын тарыхына токтоло турган болсок, кымыз жөнүндөгү эң байыркы маалымат Игнатьев жылнамаларында кездешет. Анда князь Игорь Северский толуктардын туткунунан аны кайтарган жоолкерлер кымыз ичип уктап калганда качып чыккан деп жазылат. 1245-жылы Батый хан князь Галицкийди кымыз менен сыйлагандыгы жөнүндө да маалыматтар бар. Ал эми европалык саякатчы Марко Поло 13-кылымдын экинчи жарымында Орто Азияга жасаган саякатынан кийин кымызга ак шарап деген кошумча ат берген. Мында алгач кымызды байыркы көчмөндөр жасап келишкен. Мындан дээрлик 550 жыл мурун эле. Кымызды жасоо технологиясын көчмөн элдер көп кылымдар бою сыр катары сактаган. Ал гана эмес, тарыхтын атасы Геродот да скифтер кымыздын рецебин билгендердин көзүн тазалап, сырын катуу сакташкандыгын жазат. Орус окумуштуусу Даль 1843-жылы кымыздын организмге пайдалуу экендигин байкап, кымыз ичти муздатат, жаныңды жыргатат. Аны бир жолу ичсең денеңе кадимкидей күч-кубат кошулуп, өзүңдү сергек сезип, ден соолугуң чыңалып, эки бетиңе кызыл жүгүрөт. Эгерде кымызга көнүп алсаң, бөлөк ичкиликке көңүлүң тартпайт деп айтканы бар. Кымыз көп нерсеге пайдалуу экендигин адистер айтып келишет. Даярдалган жыл мезгилдерине жараша кымыздын түрлөрү ар кандай ооруга дары. Мисалы, ууз кымыз эрте жаздан жай мезгилине чейин жасалат. Бул түрү элдик медицинада түрдүү ооруга дава катары колдонулат. Ал гана эмес, айрым бейтаптарга атайын кымыз менен дарылануу байыртадан эле сунушталып келет. Себеби бейлер ууздан арыла элек, чөп жаш, ууз кымыз даамдуу жана дарылык касиети күчтүү болот. Гүл кымыз жайдан күзгө чейинки мезгилде даярдалат. Айрым учурда кызыл кымыз деп да атап коюшат. Чөп жар гүл байлап, күчүнө келип турган мезгилде жасалгандыктан, күчтүү келип ичкендин жанын ысытып, ичин ысытып, көңүлүн жайлантат. Сөөк кымыз чөп бышкан мезгилден кеч күзгө чейин даярдалат. Муну жылкычылар шырылдаң деп да коюшат. Бул учурда байып бараткан бээнин сүтү коюу келип, кымыран көбүрөөк кошулат. Коюу жана күчтүү келип адамды ток кармайт. Ал эми жасалуу ыкмасына карай да кымыз көп түрлөргө бөлүнөт. Бал кымыз байтал бээнин сүтүнөн жасалып, диеталык жана дарылык касиетке ээ. Саамал кымыз жакшы бышып, жакшы ачы элек кымыз. Тунма кымыз эң күчтүү кымыз. Жакшы ачыган кымызга бал кошуп, чайкап, саамал кошуп көпкө бышылат.
Ачыган кымыз. Чаначтагы жакшы бышылган жаш кымызга саамал, жанчылган мейиз, набатты ак дагиге түйүп чаначтын түбүнө салып, бир нече күн ачытат. Мындай кымыз кадырлуу меймандарга, атайын тойлорго карата даярдалат. Чайкалган кымыз. Жакшы ачыган кымызга кант же бал кошуп, чайкап, саамал кошуп көпкө бышат. Тоңдурма кымыз. Чаначка же көөгөргө атайын тоңдуруп кышында жылытып ичишет. Кымыз жалаң гана бээни сүтүнөн жасалбастан башка малдын сүтүнөн да жасалат. Ошого жараша аты болот. Төө кымыз. Төөнүн сүтүнөн жасалат. Уй кымыз. Уйдун топоздун сүтүнөн жасалат жана көөрчөк, кой, эчкинин сүтүнөн жасалат. Кымыздын касиеттери негизи эле медицинада да атакталган. Ошондой эле ачытуу түрлөрүнө карата дагы кымызды көптөгөн түрлөргө бөлүп алышат. Бир күндүк кымызды жаш кымыз, 2 күндүгүн күчтүү, ал эми 3 күндүгүн өткөл кымыз деп бөлүп аташат. Андан ашкан кымыз ачкыл болуп калат, аны шарап катары пайдаланышат. Далай ооруга даба болгон кымыздын дарылык касиетин бабаларыбыз байыртадан байкап өз пайдасына колдонуп келишкен. Ал эми 1900-жылы венгриялык окумуштуулар бээни сүтүн изилдеп, анын 92% энени сүтү менен шайкешкелерин аныкташкан. Илимий түрдө дарылык касиети далилденгенден кийин европалыктар арасында бээни сүтүн дары катары пайдалануу акырындан жайыла баштаган. Россиялык жылкы багуу боюнча илимий изилдөө институтунун берген маалыматына караганда, бээни сүтүндө жеңил сиңүүчү белоктор, майлар, углеводдор, сүт кислотасы, лактоза заты, май, фермент B, B1, B12, С витаминдери бар. Бүгүнкү сабагыбыз силерге өзгөчө улуттук суусундуктар жөнүндө айтылган маалыматтар силерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктадык. Саламатта болгула.